Бишкектин четиндеги Кожомкул айылынын улакчылары бир аптадан кийин өтө турчу айыл өкмөттөр аралык мелдешке даярданууда. Бул команда өткөн жылы Чүй облусунун чемпиону аталган. Бул атты мен бүгүн биринчи жолу минип көрүп атам, анан бул аттын болгон эмнеге чыгы бар потенциалын билбейм да. Азыр ушул жай-жай көрүп, мисалы кайрылгандар кандай, сүзгөндөр кандай, чуркаштар кандай, эмнеге чыгы бар, нападениягабы же защитагабы ошолордун баарын көрүп, анан ошондон чечим чыгарабыз да, анан кошобузбу команда, кошпойбузбу деп. Көкбөрү боюнча айыл өкмөттөр аралык чемпионат мурда жерлерде өтүп келген. Бул ирет республикалык деңгээлде уюштурулду. Ага ар облустан утуп чыккан командалар келип, биринчилик үчүн мөрөй талашмакчы. Кайда жүрөт таштылар? Азат, жип ал. Жок, которуш шарт эмес. Акыл кылынып кой болсоң, шыбырып кетет да кой. Ау. Байкем, элестетиңиз, кечөөнүнөн миндим анан. Бир күндө эле ушинтип калып атса. Жок деле болгон да. Жакшыраак ээрчип койчу. Мен ээрлерим бүт эле жакшы негизи. Бир күндө монча болбойт да байкал, шишийт. Бул кечөөн келгенде эле ачык болчу мисалы. Шишип анан жарылат го. Бул сарай Кожомкулдук улакчылардын күндө каттаган жайына айланган. Алардын оюнга болгон даярдыгынын негизги бөлүгү ушул жерде өтөт. Ошону өтө кенен кесип эле кой, чактап эле. Бош клеткаларга коюп кое бер, хорошо? Кете бер катары менен. Өзүнчө жери болот да. Туш келди эле уруп атамбы? Баш айланып калат го, баарын өзүнүкүн жаттап калыш. Всё, кете бер катары менен. Ээлери окшош эле да. Ээлери окшош, жакшы атайын, ыңгайлуу, атты баспаган. Азыр бычак мындан бери турат. Аттарды ушул жерге чогултуп атайын, бир жерге. Көбүнчө жарым өзүбүздүн айылдын аттары. Анча-мынча байкелерден сурап келдик. Алып барып койду азыр. Чогуу бир жерге баккан кайтты. Конечно, бир жерде бир убакта минилип, аттар бирдей каралып, шартта жакшы жылуу. Бошоп кетти. Байлап койчу. Кожомкул командасын Темир Молдокулов машыктырууда. Ал бул турнирде өзү да оюн таласына чыгып, мөрөй талашам деп турат. Ошол 2022-жылы акыркы жол достук команданын катарында ойнодум. Андан кийин эле 2023-2024 тренер болуп кеттим да. Болду, ошо менен эле тренерлик карьера башталып кетти окшойт. Чоң оюндарда ойлогон деле жокмун. Жакшы сунуш болуп калса чыга беребиз деп эмнеге чыкпайт экен. Жакшы сунуш болуп, мен де элчилеп чоң контракт алып көрсөм деген ойдомун, тиленеме. Андай эле үмүттөмүн дегендейби, Көкбөрү оюнунун азыркы эрежеси 1996-жылы иштелип чыккан. Ага ылайык оюн талаасынын узуну 210 метр, ал эми туурасы 70 метр болушу керек. Чектен 50 метр аралыкта бийиктиги 1 метр 20 сантиметр, узуну 3 метр 60 сантиметр эки тай казандары орнотулат. Көкбөрүчүлөр мууздалган улак менен ойношот. Анын салмагы талаанын шартына жараша 27ден 32 килограммга чейин болот. Бир командада 12 чабандес болушу шарт. Алар 20 мүнөттөн 3 айланпа ойнойт жана оюн талаасында бир учурда ар командадан 4 оюнчу чыгышы керек.
Кыргызстанда акыркы 10 жылда көкбөрүнүн популярдуулугу болуп көрбөгөндөй өстү. Миңдеген күйөрман чогултуп, бул улуттук оюнду ойноп болгон кыргыз айылдары дээрлик жок эсе болуп калды окшойт. Бул бир жагынан айылдык жаштардын эрмеги болсо, экинчи жагынан кадимкилеп профессионалдуу спортко айланып калды. Анткени жогорку лигадагы айрым командалар оюнчуларга чоң келишимдерди сунуштап, киреше тапкан спорттун түрүнө да айланды. Азыркы учурда биртке балдар аракет кылып, жакшы ойногондор үй алышып атат, мал алышып атат, контракттарыначы. Машина алып мингендер бар. Биздин кичинекей эле федерацияны биякта бир патриот эле адамдар иштетип атат да. Ошолор спонсор таап келип, ушулар өнүктүрүп өстүрүп атат да. Жеке ишкерлерди, жанакындай кызыккан адамдарды кошуп келип эле ошолорду битке ойготуп көкбөрүнүн деңгээлин чоңойтуп атат. Эгерде мамлекет менин оюмча жакшы кабыл алып, түз көз карашы менен алып, ошону колдоого алса көкбөрүнү, анда бизде дагы көп көкбөрүчү пайда болот го дейм. Мына жерде мисалы тай багып атам, Кудай буйрса ушуларды улакка чоңойтуп, аракет кылып, үйрөтүп, ушул өзүм жылкымдын эле балдары битке ушулар көзгө урунуп, ушулардын Кудай буйрса улакка келечеги бар деген оюмда. Ошолорду багып атам. Мына жерде дагы бир жазгы 2 жаш бул да өзүм жылкыман чыккан тайларым, булар үйрөтүп коем, ушул булардын агалары бүт улакка чуркаган. Кыргызстан көкбөрү федерациясы бир жылда чоң масштабта 3 эң ири мелдеш өткөрөт. Нооруз майрамында, 9 майда жана 31 августта эгемендүүлүк майрамына карата президенттин кубогу. Анда 3 жогорку 1 жана 2 лигада 12ден команда ойношот. Мындан тышкары ар бир облустун биринчилиги, райондук айыл өкмөттөр арасында муундар аралык оюндар да болуп турат. Айрым учурда ар кайсыл мааракелерге байланыштуу оюндар да болот. Көкбөрү оюну тестелерден тартып айыл аксакалдарына чейин кызыгууну жаратып келет. Сборныйга чыга албайбызга азыр жаш жетпейт ага. Плюс 18ге чыкканда ойнойбуз го. Башпай атышабы азыр. Жаш жетпейт да. Канчадан баштайлы улак тартасыз? Өзү кичинекейибизден баштап эле ата тегим бар эле убакчы. Бар эле. Ушу кичинекейибизден ат үстүнөн улак тартып эле. Ата тегим болгон кийимдер улак. Бокомбаевдер династиясынан Русия байкем, Рамзат байкем, Нурсултанбек байке, Аман байкем, атам бар эле убакчы. Ошолор көрүп эле өсүп келди азыр. Улак менен чапаятын кезсиң. Сен позицияң кандай азыр? Мен защитада иште берем, жерге да иште берем. Кийинчерээк оюн чоңураак оюнга чыккан нападение ойногом келет. Көкбөрү оюнунун эрежелери Борбор Азияда талкуу жаратып келет. Улакты муляшка алмаштыруу, оюн таласынан тайгазанды алуу маселелери көтөрүлгөн. Бул айрыкча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда өзгөчө талаштуу маселеге айланган.
Кыргызстанда да көкбөрүнүн аламан, жер улак сыяктуу бир нече түрү ойнолуп келет. Бирок тайгазан менен ойнолгон түрү гана эрежеси иштелип чыккан спорт катары таанылган. Дүйнөлүк футболдор жылдыздарындай эле Кыргызстанда да көкбөрүчүлөрдүн ысымы абдан таанымал жана популярдуу. Ошондон улам тестейлер арасында да көкбөрүгө кызыккандар көп. Уулум баштап аткан жери бирок ылдамдык жок. Мына жүгөндөн жетелеп барат. Соңку кезде көкбөрүнүн коопсуздугу боюнча маселе байма-бай көтөрүлүп келет. Оюн учурунда жаракат алып майып болуп калгандар да болгон. Ар бир мелдеште ошондой кооптуу учурларды көргөн. Кийинки чабуул Сейитбек Анарбек уулунун аткаруусунда кара куш менен азыр учуп бара жаткан Сейитбек Анарбек уулу эсепти 5-0 өзгөртөт. Белгилүү улакчы Сейитбек Анарбек уулу машыктыруучулукка өткөнүнө 2 жылга аяк басыптыр. Ага былтыр бутунан алган оор жаракаты себеп болгон. Сейитбек көкбөрү сүйүүчүлөрдүн арасында тажрыйбалуу жана керектүү учурда оюндун ыргагын түп тамыры менен өзгөртө алган жөндөмү менен таанылган. Былтыр ошол өз үстүндө айылдар арасында жер улакта кырсыктап бутумдан жаракат алып калгам, оор жаракат. Ошондон улам оюндарга чыкпай жүрдүм да. Меники ошол жаракатым кыр сөөгү менен жоон сөөк, анан ичке сөөк экөө тең сынып кеткен. Анан ошол бир врач байкебиз бар, операция кылдыртпай гипс менен бүтүрүп берген да. Көрсө гипс менен жакшы экен да, батыраак бүтөт экен. Көп жүргөн жокмун, мындай бат эле басып кеттим. Мурун ушу тизе менен крестообразный связка деп коет экен, ошол 2020-жылы үзүлгөн. Анда дагы аябай ал сыныктан да жаман экен да. Оңой менен бат бүтпөйт экен. Немелер ошо сухожилалар бири-бирине кошулуш өтө кыйын экен да. Ошол менен меникинде операция жасап, ошол жаракат менен да көбүрөөк жүрүп калгам да. 2 жолу чоң жаракат алдык. Ыргыртаңдай бар такым менен. Тур өзөңгө, тур, өйдө тур. Докторлор ага толук калыбына келиши ден соолугуңа оорчулук келтирбей тур дешкен. Анын үстүнө көкбөрү оюну да өзгөчө кооптуу оюндардын катарына кирер белгилүү. Ошентсе да спорттун бул түрү жашоонун бир бөлүгүнө айланганын айткан улакчы учурда машыктыруучулук менен алек. Токто. Айда, кайда. Камчайда атыңа. Камчайда давай. Аме, мына көрдүңбү? Үзөңгө туруш керек да, ошон үчүнчө. Удобный экен. Үзөңгө туруш керек да. Туруп мындай чоюлсаң деле болот. Мындай болбойт, минтилер уткан эле. Сейитбек атты үйрөткөн оңойбу же балданы үйрөткөн оңойбу? Аты үйрөткөн оңойраак го. Башка чаап, көзгө чаап, нары бери кайрып аласың. Бала үйрөткөн өтө кыйын. Эме, баланын өзүнүн эмесине ош керек. Тур үзөңгө. Баланын өзүндө болуш керек да, эми раз түшүнүкчү. Эң биринчи ошо көкбөрүдө улакта ат менен бала да бири-бирине төп келмейинче оюн такыр жүрүшпөйт. Машыктыруучулук карьерам ушу Намыс командасынан башталган, Нарын областынан түптөлгөн. Намыс командасынан Намыстан баштадым. Ошол менен кошо эле бирге 2-лигада Баткенден түптөлгөн Агылбирс деген бар болчу. Ошол 2 команда менен машыктыруучулук милдетинде аткардым 1 жыл толук. Машыктыруучу болгон өтө оор экен. Мен баягы оюнчу болуп жүрүп, оюн ичинен билинбептир мага. Машыктыруучу болуш өтө оор, анан эмоцияң баары калып кеткен ичиңдечи. Оюнчу болуп жүрүп, оюн ичинде аралашып, кирип, чыгып, удар жеп, эметип жүрүп билбейт да. Машыктыруучу болгондо сыртта карап, айтып, кыйкырып, түшүндүрүп атып эле эртерээк картайып кетесиң окшойт да. Себеби Сейитбек биринчи болуп булакты такымына баса алды. Бирок катуу өнүктү, оюнду баштап келди.
Сейитбек көкбөрүнү бала кезинен ойноп, чоң оюндарга 17-18 жашында чыга баштаган. Ал Каулан, Ынтымак, Сарыөзөн сыяктуу беделдүү көкбөрү командаларында ойноп, Кыргызстандын бир нече жолку чемпион аталган. Ал өз командасынын башкы оюнчусу катары таанылып, күйөрмандарынын эсинен дале кетерек. Сейитбек ала алды. Жалгыз Казанды көздөй чаптырып бардат. Бир эмес, эки улакчы анын артында бар. Казанга жакын. Ой. Улак кирди дагы кайра чыгып кетти. Корку сезим пайда болуп уже жаш болгондо азыр деле жашпыз эми 20, 21, 22, 23 жаштагы бала эмессиң да. Ошондогудай, ошол маалдагыдай жүрөк болбой калат экен да. Мурун корку сезим эмне экенин билчү деле эмеспиз. Азыр жаракаттан улам корку сезим пайда болот экен да, аябай. Сөзсүз пайда болот экен. Келатып эле ат келаткан уже жаракатыңды эле эстейсиң да сразу элечи. Айтышат көбү ээр карманып калдың депчи. Мен карманган жокмун деп мойнума албайм да. Видеолордон, эмелерден көрүп калам да. Колуң өзү эле иштеп калат экен да, карманыпчы. Көкбөрү күйөрмандары ар бир улакчыны жана анын минген атын алыстан тааныйт эмеспи? Сейитбектин күчтүү көкбөрүүчү болушуна анын Кобра аттуу аты менен тыгыз байланышта. Мына бул ошол Кобра деген баласы, өзүнүн айгырдын. Жазга бышты чыкма. Ушуну даярдап жаңы-жаңыдан улакка көндүрүп келатабыз. Сарайда, короодо ошол айгыр эң улуусу ошол айгыр болчу негизи. Менден кийинки эле анча-мынча инилер менде улуу ал. Ошонун баласы ушул. Ушуну даярдап атабыз азыр. Эми буюрса 1-2 жылдан кийин чыгат го оюндарга. Кобра деле өзүнүн Кобра негизи өзү Кашка Суу деген айылдан келген. Мен колума быштысында келип, мага жаңа сый болгондо мага келгенде. Ошондон бери менде 15-17 жыл менде болду. Мен колумда алдан бүйүрдөн ооруп өлүп калды. Мал экен. Аябай жаман болду. Экөөбүз, ал ат экөөбүз аябай мындай. Бир туугандай болуп калдык десек деле болот да, негизи экөөбүздүн карьерабыз да чогуу башталган. 2010-жылы мен колума тийип, ошондон бери 2024-жылы өлдү да. Ошондон 18-19га чыгып өлдү. Короодо чоң жоготуу болду десек болот. Сейитбек коросундагы 10 чакты атты көкбөрүгө салам деп таптап жаткан экен. Эң баалуу жана Кыргызстан боюнча берилет да бул. Өлкө боюнча. Жылдын мыктысы деп ушул 2018-жылы ушул статуэтка менен сыйланганбыз. Жылдын мыкты улакчысы деп. Чоң атам чоң улакчы болгон. Андан кийин папам 8 бир тууган, 5 эркек, 3 кыз. Тилекке каршы папам өтүп кеткен. Биздин байкелерибиздин баары, ата-анам байкелердин баардыгы улакчы. Андан кийинки ошо папамдын бир туугандан тараган балдарын азыр баарыбыз улакчыбыз да. Мындай айтса, бир команда бар да бизде. Улуубузду кошуп, мындай кичүүлөрдү кошуп алсак, бир команда чыгабыз да, толук бир команда чыгабыз. Ансы аз келгенсип дегенде көө балдарыбыз да улакчы, көп улакчылар да бизде. Бизде бир команда толуктоо, мындай толук кылып курама чыгарып алсак болот да. Биздин азыр эми балдарыбыз ар бир баланын өзүнүн шыгын эмесин көрөсүң да. Эмнеге да, кандай баары эле ат, баары эле улак. Улакка барабыз, ат менебиз. Ушундай да бизде. Только улак. Биз мен айтып берем, окугула депчи. Окуш керек. 3 уулум бар. Бир кызым, 4 балам бар. Улуусу кыз, андан кийин 3 эркек. Ошо 2 балам тең экөө тең улакка аябай жакын. Мен аркамда эле жүрүшөт, ээрчишип. Улак десе улак, ат чабыш десе ат чабыш, ат оюндар кандай, каякта ат оюндар болсо ошол жакта биз менен эле жүрөт.
Сейитбектин үйлөнгөнүнө 10 жылдан ашыптыр. Келинчеги Айпери Сейитбекти ар бир оюнга жиберер алдында жаракат албаса экен деп тилерин айтты. Улактарга кеткенде аман эсен келсе экен дейм. Бир эмес канча жолу сынды буту. Көп эле сынды го. Буту сынганда буту гипсте болду, тартпайм, на коленимди, өтөгүмдү берип ташта дейт эле да анан. Чичка ажыла болгондой эле кайра эле улактарып чыга калат. Укпайт. Улакка жакын киши, атка жакын киши. Күйөөм го мейли көп деле эметпейм. Балдарыман корко баштадым мен, балдарым чоңойгон сайын. Балдарым улак тартса вообще эле телевизор өчүрүп эле отуруп калам окшойт, тынпайып эле. Бала таттуу болот го. Күйөө таттуу эмеспи? Күйөө билбейм. Күйөөмө көнүп калам, айтсаң деле укпайт да. Улактан кийин сөз сүйлөшөбүз. Үйдөгүлөр бар эмес. Бир жерге ооруп атса да билгизбейсиң да. Телефондон билип деле коем үнүнө. Үнүмен да билет просто. Эмне бир жериң ооруттуңбу дейм сразу десем. Биртке ооруталым дейт. Жакшы эле оорутканын билем. Телефондон үнүнөн эле. Сейитбек жаракаты айыгып акырындык менен мурдагы калыбына келе баштаганын айтууда. Ал быйыл май айында боло турчу республикалык чоң оюнда машыктыруучу катары эмес, мөөрөй талашчу оюнчулардын катарында көк бөрүгө кайтып барам деген мүдө максаты бар. Алдыда турнир келатат. Оюнга чыгам. Келишим билбейм, эми бака азыр дагы алдыда убакыт бар да. Мүмкүн дагы сүйлөшүүлөр жүрөт. Азыр эч кимдин колу бошобой, бирок жумуштар менен алек болуп аткан жар. Буюрса башталат эми. 1-2 ай калды, 1,5 ай калды. Аябай, трансферди окуп го. Ошонун баары башталат да. Улак тартыш Борбор Азияда, деги эле көчмөн элдерде кеңири жайылган ат оюндарынын бири. Ал Кыргызстанда көк бөрү, Казакстанда көк бар, Өзбекстанда купкаре, Оғанстан менен Тажикстанда бускаши деп аталат. Бирок ал оюндар Кыргызстандагыдай массалык мүнөзгө ээ эмес. 2014 жылы Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюнун демилгелеп, көк бөрү бул оюндардын көркүн ачкан спорттун түрү болду. Америкадан ковбойлор, Франциядан полочулар келип көк бөрү тарткан. Бул оюнду керек болсо Олимпиада оюндарынын катарында көргүсү келген көрөрмандар да бар. Бирок эрежелерин дагы иштеп чыгып, коопсуздук чаралары көрүлүшү керек деген пикирлер талкууланып жүрөт. Кыргыз көк бөрүсү дүйнөгө жайыла албаса дагы 21-кылымда өзүнүн жаңы тарыхын жазууда. Көк бөрү Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине катталган. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азиз Самарбеков, Азаттык. Азаттыктын Данисте берүүсүнүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык.org сайтыбыздан, YouTube'дагы Азаттык медиа баракчабыздан, социалдык тармактагы баракчаларыбыздан көрүңүз. Аза сен түйсөң болмок да келип. Куйрук түйсөң болмок. Түйчү Аза. Биякта камерага иштеп атканда бузасың да бар.